2019 Кытай тарых изилдөө институтунун кызматкерлери бизге Кытай архивдеринен Кыргыз элинин байыркы тарыхына таандык архивдик материалдар табылгандыгын, ал маалыматтарга ылайык Кыргыз эли жазма тарыхый булактарда биздин заманга чейин 10-кылымдарда эле кездешкендиги, мамлекет кургандыгы, ал тургай чоң мамлекеттер менен эл аралык мамилелерди жүргүзүп келгендиги тууралуу Кытай тарыхчысы Ю Тайшан өзүнүн эмгектеринде жарыялагандыгын билдирген. Ошол маалыматтарды которуу иштери ушул мезгилге чейин тиешелүү каражат табылбагандыгына байланыштуу токтоп турган. Мындан улам Мурас фондунун башкармалыгынын төрагасы Кыяс Молдогасымов Кытайдан табылган 10 000 бетке жакын архивдик документтерди байыркы Кытай тилинен азыркы Кытай тилине, андан кыргыз тилине которууну баштоо үчүн тийиштүү каражаттарды таап, жардам берүү өтүнүчүн келтирип, президент Садыр Жапаровдун дарегине кат менен кайрылган. Табылгалардын тарыхый баалуулугун жана маанилүүлүгүн эске алып, президент Жапаровдун тапшырмасы менен президенттик фонддон 13 миллион сом бөлдүрүп берүү боюнча тиешелүү чечим кабыл алынды. Жакын арада аталган каражаттар Мурас фондунун эсебине которулат.